күбө болуп атабыз. Эч кандай өзгөрүү жок. Bir эле нерсени биз ушул келип мына Бишкек шаардык сотто бүгүн экинчи ирет келип баягы эле биз келтирген жүйөлөрдү айтып атабыз. Эмне себептен? Анткени бул өтө оор кылмыш иши козголгон соң жекшемби күндө соттун чечими жок, тергөөчүлөр келип үйдү тинтип жүргүзгөн тергөө иштери менин оюмча мындай бир оперативдүү жүргүзүшү керек эле да. Биз аягында эмнени көрүп атабыз? 2 айдан ашык өткөн убакытта бир эле суроону улам берип мына кармалган да берди. Эми 1 декабрда алып барып 15 мүнөт сурап турду. Урматтуу сот процессинин катышуучулары, кыргызстандыктар, тергөөчүлөр ачык эле айтып атат мага. Ошо жыйынга барып койсоң болмок экен, сага эске таба албай атабыз, бирок бирдеме чечиш керек болуп атат деп күлүп тамашалашып атышат. Адам тагдыры аларга оюнчук болуп атат. Анткени биз бири-бирибизди мындай алдап бул жерде бир театр сыяктуу мындай оюн жүргүзгөндөй болбой, биз чындыкка тике карашыбыз керек. Биз бардыгыбыз ушул жерде катышкандардын ар бири түшүнүп атат бул иштин түпкү максатын. Массалык баш алмандыкты уюштуруу деп бир нече себептерин чагылдырыпты. Ошол табылдыбы менде? Мен курал жарак сатып алып турмунбу? Мен митинг кылам деп элди жерлерде чогултуп турмунбу? Мен массалык баш алмандык кылалы деп чакырык таштап турмунбу? Bir себебин, bir негизин мага көрсөтүп, мына сен могу признак менен мыйзамды бузуп атасың десе, эл деле көрөт эле да. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Мен барбаган кафеге барды, мен мүчө болгон уюмга мүчө болду, мен кылбаган ишти кылды деп туруп, алып барып камап коюшту. Кемпирабад иши боюнча мен асмандан алган жокмун ал сүйлөп аткан сөздөрүн, жазып аткан ар бир негиздемелер. Мен делимитация демаркация комиссиясынын төрагасы Ташкенттин 2021-жылы айткан сөздөрүн эле кайталап койдум. 25 апрелде Куршакта айтты. Кемпирабад эл берилбейт деди, берилбейт деди. Мен айттым, эл менен кеңешип керек. 26 апрелде Алабукадан айтты. 19,5 миң гектар жер Кыргыз өкмөтүнүн чечими менен берилиптир. Кыргыз Жогорку Советинен ратификация болуптур, мен муну кайтарып алуу жолун таптым деди. Биздин жерди биздин жерге кайра алмаштыргандасыңар деген суроону койду. Эмне себептен биз бийликтин жоопкерчиликтүү кызматта отурган адамдардын сөзүн айтып, ошону талап катары койгонубуз үчүн бизди камап атат? Урматтуу сот процессинин катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президенти айтып атат, буларга Кемпирабадтын кереги жок эле, булар баш аламандык кылат эле. Биздин бир катабыз Кемпирабад маселесин ачык, айкын талкуу кылбаганыбызда болуптур дейт. Мына дал ошол талапты мен коюп келгем. Урматтуу башчылар, жетекчилер, бардык жыйындарды ачык өткөргүлө. Силердин жабык өткөргөн өзгөндөгү жогорку кеңештеги жыйындарыңарга мен ошол себептен барган эмесмин. Акыры 17 декабрда берген пикириңде моюндады го. Биздин катабыз ачык талкуу кылбаганыбызда экен деп. Демек биз туура талапты койгон турбайбызбы? Урматтуу сот процессинин катышуучулары, кыргызстандыктар. Кыргызстан 3 революцияны башынан өткөрдү. Все хуже и хуже. Мен муну болгон жерден ачык баса белгилеп айтып келем. Бизге революциянын кереги жок. Биз бийлик бутактарын айыл өкмөттөн баштап президентке чейин суроо талаптарды коюп, алардан талап кылып иштетип маселелерибизди чечтиришибиз керек деп. Тергөө айтып атат.
экспертизалардын жыйынтыгы чыга элек. Кайсы экспертиза? Мен болбогон жердеги аудиозапистин политологический лингвистикалык экспертизасын мага эмне кылып көрсөтөт? Урматтуу сот процессин катышуучулары, бизге коюлган айыпта биринчи токтомдо мына иш козголду, камакка алабыз деп ошол жерге мен өткөнкү сотто да айттым эле. Эмнеге мындай тандалма саясат жүргүзүп атасыңар? Каса Италияга барган жогорку кеңештин депутаттары Мадумаров менен Масалиев эмне себептен бүгүнкү кылмыш ишинде жок болуп кетти? Мадумаров менен Масалиевди бир тергөө сурагына чакырдыңарбы? Иш козголгон соң. Ошол жерде жыйында отурган алар жок, жыйынга барбаган мен отурам бүгүн абакта. Эмне себептен аларды жок дегенде сурап койбойсуңарбы? Бул кандай? Бул мыйзам ушундай айланма иштеп калды беле бизде. Эгерде кылмыш иштеринин кымындай бир себептери менде болуп отурган болсо, мен унчукпай атамын. Мен абийирдүү аламын. Бирок ушундай эч бир мыйзамга, конституцияга дал келбеген кыймыл аракеттердин негизинде тилекке каршы камалып отурабыз. Адилеттүүлүк, акыйкаттуулук жана башка мыйзамдуулук дегенге ишеним жок десе болуп калды, урматтуу сот процессинин катышуучулары. Куугунтуктун высший пилотажын көрүп атабыз биз. Абакта экинчи этажда отурсаң, биринчи этаждарда чыкты. Биринчи этаждан үчүнчү этаждарда чыкты. Терезеси жабылбаган камерага түндө алып барып жабып атышат. Эмне себептен мунун баары мынчалыкка чейин мына эчтеке айып таба алышпай, аягында ошондой себептер менен куугунтук кылып туруп, анан оозуңду жабабыз дегенге гана баратышат. Мен айтып коеюн. Тергөө аныктасын. Эмнеге тергөө өзүнө керектүү адамдар менен гана байланышты аныктайт?